Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу документке президент Жээнбеков өзү кол койду. Эске салсак, Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент министрдин аткарган жумуштарын сынга алган болчу. Мындай маалыматты активист Болот Ибраимов өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Ош шаарында атайын коюлган блокпосттун аял машинасын өткөрбөй койгон милицияларды коркуткан. Менин күйөөм УКМКда иштейт. Кой бер мени деп ачууланып, коомдук адепке туура келбеген сөздөрдү айтып кыйкырганын видеодон көрүүгө болот. Ал эми УКМК бул боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Пугает он меня тут. Приоритеты правильно расставьте. Чё, отпусти меня домой. Чё, кто ты такой, блядь? На тебя тоже управу найду. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда тест системадан 9128 адам текшерилди. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигиндеги штабтын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов бүгүн 1-апрелдеги брифингде билдирди. Ал эми акыркы суткада тест системадан 884 адам өткөн. Кыргызстанда жалпы 111 адамдан коронавирус аныкталды. Мамбетовдун айтымында коронавируска байланыштуу текшерүүдөн өтүүнү каалаган жарандар бар. Азыр юридикалык маселелерди чечип жатабыз. 2 күндүн ичинде жарандар жеке медициналык вирусологиялык лабораторияга кайрыла ала тургандай механизм чыгарабыз. Бул адамдар байланышта болгон эмес, чет өлкөдөн келген жок, алар болгону текшерүүдөн өтүүнү каалап жатышат, деди Мамбетов. Маалымат булак Баракелде. 30-31 мартка караган түнү Москванын жака белинде эмгек мигранттар, анын ичинде кыргызстандыктар убактылуу жашап жаткан чатырлар күйүп кетти. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда, мигранттар ал жерде коронавируска чалдыккандар үчүн оорукана куруп жатышкан. Алдын ала айтылган маалымат боюнча жаракат алгандар жок. Көбүнүн документтери өртөнүп кеткен. Алар курулуш иши бүткөндөн кийин жасала турганы айтылат. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө. Маалымат бак Спутник KG. Бүгүн 1-апрелде өкмөттөгү онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов коронавирус боюнча өлкөдөгү акыркы абал тууралуу маалымат берди. Анын айтымында, учурда бейтаптардын ичинен 3 адам жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Алардын экөө Ноокат районунда абалы туруктуу, бир бейтап Ош шаарында, ал өз алдынча дем алып жатат. Абалы туруктуу оор. Буга чейин аталган бейтап жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылганы маалымдалган. Жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан бейтап учурда өз алдынча дем алып калды, бирок жандандыруу бөлүмүнөн чыга элек, деди ал. Бүгүн саат 12:00 карата Кыргызстанда дагы 4 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 111 адамга жетти. Премьер-министр Мухамбет Калый Абулгазиев вице-премьерликке Аида Исмаилованы Саламаттыкты сактоо министри кызматына Сабыржан Абдыкеримовду сунуштады. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева билдирди. Анын айтымында, учурда талапкерлерди парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети карап жатат. Талапкерлерди комитетке өкмөттүн Жогорку кеңештин өкүлү Алмазбек Абутов тааныштырды. Аида Исмаилова Жогорку кеңештин депутаты, Республикада журт фракциясынын мүчөсү, ал эми Сабыржан Абдыкеримов буга чейин республикалык карантиндик жана жугуштуу оорулар борборунун жетекчиси болуп иштеп жаткан. Белгилей кетсек, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер Алтынай Өмүрбекова менен Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди кызматтан бошоткон. Кечээ 31 мартта Коопсуздук кеңештин жыйынында президент өлкөдө коронавирус жуктургандардын санынын өсүшүн алдын алуу иштерин чабал жүрүп жатканын айгинелеп койгонун баса белгилеген. Мындан улам республикалык штаб жана Саламаттык сактоо министрлигинин ишин сындаган болчу. 2020 жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда коронавирус жуктуруунун 4 жаңы учуру катталды. Жалал Абад шаары 1, Сузак району 1, Каракөл шаары 1, Чүй областы 1. Бардыгы болуп республика боюнча 111 тастыкталган учур бар. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 59 аял, 52 эркек. Жаңы аныкталган учурлардын ичинен бир сырттан келген 3 оорулар менен байланышта болуп жуктуруп алышкан. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Мамбетов билдирди. Маалымат бак Элдик медиа.
Коңшу Казакстандын ундарын бизге чыгарбай жатышыптыр. Кыйын учурда кошуна мамлекеттер дайыма ушундай мамиле кылышат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 1-апрелдеги жыйынында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймонов билдирди. Казакстан унду бизге чыгарбайбыз деп чечим чыгарыптыр. Биз 30-жылдары казак туугандары ачка калганда аларды сактап калганбыз. Дайыма кыйын мезгилде кошуна өлкөлөр ушундай мамиле кылышат. Евразия экономикалык биримдикте нормалар иштеп жатабы? Ушул кырдаалдан чыкканга чейин өз алдынча оокат кылышыбыз керек. Казак туугандар ун бербесе башка жактан алышыбыз керек, деди депутат Сулаймонов. Домодедово аэропортунан 300дөй мигрантты кууп чыгышты. Шейшемби 31-мартка караган түнү формачен белгисиз кишилер Москвадагы Домодедово аэропортунан борбор азиялык 300дөй мигрантты кууп чыгышты. Алардын арасында Тажикстан жарандары да бар. Бул тууралуу тажикстандык журналист Галия Ибрагимова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында коронавирустан улам чек аралар жабылгандыктан мигранттар үйлөрүнө кете албай 2 аптадан бери аэропортто турушкан. Фарух аттуу мигрант 31-мартта болгон окуяны видеого тартып журналистке жөнөткөн. Бизди аэропорттон кууп чыгышты. Формачан кызматкерлер келип баарын чогултууну сурашты. Бүгүн кечинде учуп кетесиңер деп убада беришти. Биз баарын чогулттук, 300дөй киши болду. Чогулган соң алар бизди көчөгө кууп чыгышты. Түн ичинде суук, мындан ары аэропортто турууга болбойт дешти. Кууп чыгышты. Азыр кишилер көчөдө, эмне кылышты билбейбиз, деди ал. Карантин маалында күйөөсүнөн кооздук көргөн аялдар маселеси парламентте көтөрүлдү. Бийлик коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жаткан аялдардын абалын да унутпашы керек. Бул маселени 1-апрелде парламенттин жалпы жыйынында депутат Гүлшат Асылбаева көтөрүп чыкты. Милдеттүү түрдө изоляцияда болуу үй бүлөлүк зомбулук проблемасы күчөдү. Агрессивдүү түгөйлөр менен камалып отурган аялдарга оор сыноо болууда. Депутаттын эгер аялдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч болсо, үйүнөн чыгышына уруксат берүүчү норма каралса болобу деген суроосуна Ички иштер министринин орун басары Памир Асынов жооп берди. Биз да бул маселени карап жатабыз. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш-чаралар жүрүлүүдө. Депутат Асылбаева коронавируска каршы түзүлгөн штаб мындай учурда кабылган аялдарга өзүнчө бөлмө караштырууну сунуш кылды. Милиция өкүлү бул маселе тийиштүү мекемелер менен талкууланышы керек экенин айтты. Маалымат Булак, Азаттык. Шарты жок имаратта обсервация кылганы жатышат. Ысык көлдүктө нараачылык акциясына чыгышты. Ысык көл областынын Төп районундагы Ысык көл айылынын тургундары нараачылык акциясына чыгышты. Алар Маяк деген саламаттыкты сактоо жана билим берүү борборуна обсервация уюштурулушуна каршы чыгып жатышат. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Максат Жаныбеков билдирип, элдин каршылык акциясына чыгуу себебин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Бул жака обсервацияга деп адамдарды алып келип жатышат. Обсервация кылууга бизде эч кандай шарт жок. Имарат эски, терезелери ачык, дараткана жок. Чынында эгер бардык шарттар болгондо эл каршы болбойт эле. Бирок алар коомдук талаптарга жооп бере турган талаптагы ыңгайлуулуктарды түзбөй жатышат. Бул биринчи учур эмес. Мындан 5 жыл мурун бул жака өпкө оорусу менен ооругандарды алып келишкен. Анда дагы шарт түзөбүз деп айтышып, бирок андан бери канча убакыт өтсө дагы эч кандай шарт түзүшкөн жок. Ошондон кийин биздин айылдагы көп жашоочулар өпкө оорусу менен ооруп башташты. Мындан улам биз каршы чыгуу аргасы болуп жатабыз. Шарт түзүүнү талап кылган элди милиция кармап кетип жатат. Азыркы тапта 3 жаран камакта деп билдирди Жаныбеков. Кечээ 31-мартта Ысык көл областынан 2 адамдан коронавирус жуктуруп алганы маалым болгон. Маалымат Булак, Супер KG. Парламентте 800 миллион сом мун саткан ишканаларга эмес, мамлекеттик материалдык резервдер фондуна берилиши керектигин айтылды. Депутат Тазабек Икрамов 800 миллион сом мун саткан ишканаларга эмес, мамлекеттик материалдык резервдер фондуна берилиши керек деген пикирин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 1-апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Ишкерлер айтымда ундун баасын кымбаттап сатып жатат. Өкмөт 800 миллион сомду ун саткан ишкерлерге эмес, мамлекеттик материалдык резервдер фондуна бериши керек эле, деди депутат. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өткөн бейшембиде казак тарап айына 30 000 тоннага чек коюп, убактылуу ун ташууга чектөө койгонун айтты. 31-марттан бери чоң капка өткөрүү пунктунда да өзгөчө режим киргизилип, эртең мененки саат 10дон кечки 7ге чейин жүк өткөрүлсүн деген тартип киргизген, дейт ал. 24-мартта биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун өндүрүүчү ишканаларга 800 миллион сом насихат берилгенин айткан. Маалымат Булак, Супер KG.